Transparency эл аралык уюму 2023-жылдагы коррупциянын дүйнөлүк индексин сайтына жарыялады. Кыргызстан бул рейтингде жалпы 100 балдан 26 упай алып, дүйнөдөгү 180 өлкөнүн ичинде 141 орунга жайгашты. Transparency эл аралык уюму 1995-жылдан бери мамлекеттердеги коррупция боюнча изилдеп индексин чыгарып келет. Кыргызстан 1999-жылдан тарта кошулуп, ал жылы 22 упай алып, 99 мамлекеттин ичинден 87 орунду ээлеген. Кыргызстан ошондон бери 30 упайга жетпей келет. Коррупция индекси 0-дон 100 упайга чейин эсептелет. Бул жылы 90 упай алган Дания, 87 упай алган Финляндия, 85 упай алган Жаңы Зеландия, 84 упай алган Норвегия, 83 упай алган Сингапур коррупциясы аз өлкөлөрдүн 5-тигине толуктады. Борбор Азия мамлекеттери боюнча Казакстан 39 упай алып, 93 орунга жайгашса, Өзбекстан 33 упай алып, 121 орунду ээлеген. Ал эми Тажикстан 20 упай менен 162 орунду, Түркменистан 18 упай менен 171 орунду алган. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине берген маегинде УКМК башчысы Камчыбек Ташиевке Кыргыз футбол федерациясынын жетектөөнү сунуштагандыгын билдирген. Журналист Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы бийлик шарт түзүп берип жаткандыгына карабай, Азия оюндарында жакшы жыйынтык көрсөтпөгөндүгүн айтып, президенттин пикирин сураган. Өлкө башчы футболчуларга шарт эми эле түзүлүп, каржылоо башталгандыгын белгилеп, жыйынтыкты жок дегенде 3-4 жылда күтүү керектигин айткан. Анын үстүндө Кыргыз футбол союзунун башында катуу көзөмөл кылган бирөө турбаса, жыйынтык чыгышы кыйын. Эң негизгиси футболчулардын машыгуусун кылдат көңүл буруп, тартип болушу керек. Аны жакшы билебиз. Ошон үчүн кечээ Камчыбек Кыдыршаевичке Кыргыз футбол федерациясынын башына өзүң барчы деп сунуш кылдым деген Жапаров. Президент Кыргызстан азырынча сырттан машыктыруучу алып келүүгө мажбур экендигин айтып, келечекте Кыргызстан футбол боюнча күрөштөгүдөй жакшы жыйынтык көрсөтөт деген ишеничин билдирген. Президент Садыр Жапаров өлкө жарандарын турак жай менен камсыз кылуу жана курулуш механизмдерин жакшыртууга багытталган жарлыкка кол койду. Маалыматта мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын балансында курулуш үчүн жер участоктору бар экендигин белгилеген. Бирок казынадан каражаттын чектелгендигине, ошондой эле турак жай курулушуна жарандардын каражатын тартуунун мамлекеттин механизминин жоктугуна байланыштуу курулай электигин билдирди. Мигранттар менен Кыргызстандын жарандары үчүн турак жай курулушуна үлүштүк каржылоо механизми иштелип чыгып киргизилсин деп айтылат документте. Бул иште президент Садыр Жапаров өкмөткө тапшырып, 1 ай мөөнөт берди. Президенттин жарлыгында ушул эле убакыт аралыгында министрлер кабинети мамлекеттик ипотекалык компания АККга жер участокторунун тизмесин аныктап, мөөнөтсүз пайдаланууга өткөрүп бериши керектигин белгилеген. 1 февралдан тарта милдеттүү медициналык камсыздандыруу полисинин баасы өзгөрөт. Бул тууралуу медициналык камсыздандыруу фондунан билдиришти. Кыргыз жарандары Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин Кыргызстандын аймагында мыйзамдуу жашап, эмгектенип жаткан үй-бүлө мүчөлөрү, качкындар, өлкөдө баш баа негиздеген адамдар жана кайрылмандар үчүн медициналык камсыздандыруу полиси 12 айга 1840 сомду түзөт. Чет өлкөлүк жарандар, жарандыгы жок адамдар үчүн 6 айга 5955 сомду түзөт. Мурда 8196 сом болчу. 12 айга 11910 сомду түзөт. Мурда 16391 сом болгон. Кыргызстандын билим берүү уюмдарында окуп жаткан чет өлкөлүктөр үчүн 12 айга 11910 сомду түзөт. 8 январдан 30 январга чейинки аралыкта 41 айыл чарба техникасы лизингге берилди. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайынан билдиришти. Анда комбайн, трактор сыяктуу бир канча техникалар берилген. Анын баасы 593 миллион сомго бааланган. Лизинг мөөнөтү 7 жылдан 10 жылга чейинки аралыкка белгиленип, 6 жана 9% үстөк менен берилүүдө. 2011 жылы айыл чарба министрлигинин демилгеси менен дыйкандарды колдоо максатында айыл банк техникаларды лизингге берүү боюнча 7 долбоорду иштеп чыккан. Андан бери банк 13 миллиард 700 миллион сомго 6617 техниканы лизингге берген.